Мал өлө баштады. Баткенде калыңдыгы 30 сантиметрге жеткен кар жаап салды. 10-июнда Баткен районунун Карабак айыл өкмөтүнө караштуу Зардалы айылындагы Карагат, Ормузан жана башка жайлоолорго кар жаады. Бул тууралуу Турмуш басылмасына жергиликтүү тургундар билдиришти. Алардын айтымында жааган кардын калыңдыгы 30 сантиметрге чейин жеткен. Алдын ала айтылып жаткан кабарга караганда, карда калган 100дөй жандык мал жана 10дон ашык бодо мал өлдү. Башка малдарды издөө уланууда. Карагат, Көкбор, Бешбулак, Бел, Акташ деген жайлоолорго малын айдаган адамдар малдарын толуктап кабар алыш керек. Депутат Рыскелди Момбеков Кара суунун аялдары Путинге: "Чаткалдыктар Өзбекстандын президентине кайрылып жатса, биз эмне деген мамлекетпиз?" Кара суунун аялдары Орусиянын президенти Владимир Путинге: "Чаткалдыктар Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке кайрылып жатса, биз эмне деген мамлекет өкмөтпүз" деп бүгүн 13-июнда Жогорку кеңештин жыйынында депутат Рыскелди Момбеков билдирди. Өткөн жумада Чаткал, Аксы, Алабука, Токтогулга иш сапары менен барып, элдин арманын артып келдим. Чаткалда иш чатак экен. Алар өкмөт өгөй баласындай көргөндүктөн биз Өзбекстандын президентине кайрылабыз деп арманын айтышты. Мындай жагымсыз нерсени мени жандап барган кесиптештерим да угушту. Артымдан карап барган УКМКнын өкүлдөрү да укту. Ал жерде эки көйгөй бар экен. Жергиликтүү калк менен кен казгандардын ортосундагы маселе. Жергиликтүү калк кен казуучу жайда 12 саат иштеп 14 000 сом айлык акы алат экен. Ал эми Кумтөрдө 8 саат иштеп 50 000 60 000 сом айлык алышат экен. Эч ким барбаса же кабар албаса иш чатак экен да. Элдин көңүлүн көтөрүү үчүн айлык акысы жана социалдык пакети боюнча маселени чечүү керек, деди ал. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Момбеков Рыскелди Чыныбекович. Рахмат, Дастан Арсбекович. Ашырбек Мойдонович, өткөн жумада Чаткал, Алаука, Аксы, Токтогул райондарына сапар тартып, карапайым элдин кабарын алып, армандарын артып келдим эле. Ошолордон орчундосун айтайын, чү дегенде Чаткалдан баштайын, Чаткалда иш чатак экен. Өкмөт өзүн өгөй баласында көргөндүктөн ошол жердин жергиликтүү калк айтып атат, биз Өзбекстандын президентине кайрылабыз деп. Айласыз арманын айтышты. Мындай жагымсыз жаңылыкты мени жандап барган өкмөттүн өкүлдөрү да угушту. Алдымда жүргөн аким да укту, артымда жүргөн УКМКнын агенттери да укту. Эми ойлоп көрсөңүз, Кара суунун аялдары Путинге кайрылып атса, чаткалдыктар Өзбекстандын президенти Шавкат Миромоновичке кайрылып атса, не деген мамлекет, не деген өкмөтпүз. Эл эмнеге нааразы? Эл эки гана нерсеге нааразы экен. Жергиликтүү кенчилер менен, кен казгандар менен жергиликтүү элдин ортосундагы алака. Эң ириде эмгек акыга нааразы. Мына мен Кичи Чаракка да бардым, ал Терексайдагы эки бакырдагы дагы, ошол жерде дагы эмгек акы, элдин эмгек акысы эч татыбаган нерсеге байланат экен да. Маселен, 12 саат иштеген жергиликтүү элге 14 000 сомдон айлык берет экен. 12 саат иштегенге. А эмне үчүн Кумтөрдө ошондой эле иштеген жергиликтүү эл 50-60 000 сомдон айлык алат. Эмне үчүн ишке бериле элек жер үйдө жергиликтүү эл 30-40 000 сомдон айлык алат да 8 саатка. А Чаткалда 12 саат иштеген жергиликтүү элге 14 000 сомдон айлык төлөп атат. Эл ушуга нааразы болуп атат. Мына ушуну жөнгө салып койсо болот беле? Болмок болчу да. Анан экинчиден эл эртеңкисинен кооптонуп турат экологияга. Чачылма алтында 157 лицензия бар экен. Эл айтып атат, бизге бунун пайдасы деле жок, мамлекетке деле пайдасы жок. Иретке келтирбейби деп. Бир өкүлү барбаса, бир кабарын албаса, ал жакта иш чатак экен. Экинчи бир маселе, эми жакында өкмөт башчысы Чаткалга сапар тартат экен. Ошо Кичи Чараттагы заводдун ачылышын ачат экен. Ошо элдин көңүлүн көтөрүш үчүн айлык майны анан соц пакетти көтөрүп келиш керек да. Ушул эки гана нерсени өзгөчө талап кылышты. Анан Токтогулдун ичке суу деген айыл бар экен. Эми ошол жерде транспорт министрлиги билбейм, каяктан андай тарифти алды. Эки көпүрө салып атыптыр. Эки көпүрөнүн баасы 40 миллион сом экен да. Чаткалда килейген чоң ушу Чандалаштын суусундагы көпүрө 8 метрлик көпүрө 12 миллион сомго бүтүптүр да. Ишке суудагы 6 метрлик көпүрөнү 22 миллион сомго дейт. Ой, кимдер эсептеп берди? Жергиликтүү эл айтып атат, андан көрө бизге 6 миллион сом акчасын эле берсинчи, өзүбүз салып алабыз деп атат. Ушул транспорт министрлигине тапшырма берсеңиз, эмне үчүн ишке суудагы эки көпүрө ушунчалык кымбат бааланып калган? Кимдер баалаган? Анан эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин ошол эки көпүрө айлык ичи бүтпөй турат? 6 миллион сомго иш кылыптыр, эми уят. Канча семет кеткени, канча элдери эсептеп берди да. Ушул эки маселеге өзгөчө бир тапшырма берип, мага маалымат берип койсоңуз рахмат. Менин унчукпай коюуга укугум жок. Садыр Жапаровдун жактоочусу депутаттарга кайрылуу жасады.
Камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун жактоочусу Шарабидин Токтосунов Садыр Жапаров менен Өмүрбек Текебаевдин ишин карап чыгып, жаңы ачылган жагдайлар боюнча алардын ишин кайрадан карап чыгуу керек деген сунушу менен жогорку кеңештин депутаттарына кайрылды. Урматтуу кыргыз элим, менин унчукпай коюуга укугум жок деп ушул кайрылууну жаздым. Анткени мына кече парламентте дээрлик бардык депутаттар, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев бардык бийликти өзүнүн колуна алып, сотторду каалагандай башкарып, өзү буйрук берип, ага каршы болгон саясатчыларды каматкан деген жыйынтыкка келип депутаттык комиссия түзүштү. Ушул комиссия Садыр Жапаровдун, Өмүрбек Текебаевдин ишин карап чыгып, жаңы ачылган жагдайлар боюнча алардын ишин кайрадан карап чыгуу үчүн башкы прокуратурага алардын ишин жогорку сотко өткөзүп берүүнү талап кылыш керек. Бүткүл кыргыз эли өздөрүн саясий элита деп санаган жогорку кеңештин депутаттары, бүгүнкү бийликтегилер да, кечеги бийликтегилер да Садыр Жапаровдун кымындай күнөөсү жок экендигин жакшы билишет. Убакыт аз, убакытты үнөмдүү колдонуп, тез аранын ичинде аларды актап чыгыш керек. Антпесе элдин ишенимин бөлөк адамдар бөлөк жакка буруп жибериши мүмкүн. Эл арасында эч кимисине азырынча ишеним жок. Ишенимдүү кайтаруу өзүңөрдүн колуңуздарда. Мүмкүнчүлүктү колдон кетирбеңиздер, урматтуу бийлик төбөлдөрү. Бакиевди дагы 40 жыл башкарасыз деп кошоматчылык кылып мактап жүрүп, бир күндө жок кылышкан. Ошол кошоматчылар ушул жерде калды. Керек болсо Бакиевди шуап жатышат. Баары жакшы деген адамдарга ишенбеңиздер. Аларда бир нерсе болуп кетсе, кайрадан бийликке келип калсак деп ойлоп жүрүшөт. 2019 жылдын 30 апрелде Садыр Жапаровдун иши жогорку сотто каралып, аны камакта калтыруу чечими чыккан. Соттук коллегиянын кеңеши менен өкүм кылынган 11 жыл 6 ай, 10 жыл деп кыскартылган. Жээнбеков Кытайда жашаган азчылыктагы улуттар маселесин кеп кылды. Президент бул Кытайдын өзүнүн жеке ички иши деген пикирин айтты. Бир катар күчтөр Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы мамилеге доо кетиргиси келип жатат деп билдирди президент Сооронбай Жээнбеков. Бул туурасында ал Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен жолугуп жаткан учурда кеп кылды. Эске сала кетсек, Кытай лидери Си Цзиньпин менен жолугушуу мамлекеттик аларча резиденциясында өтүүдө. Жээнбеков азчылыкты улуттар маселеси Кытайдын өзүнүн жеке иши деген пикирин айтты. Бир катар күчтөр биздин арабыздагы мамилеге доо кетирип жатат. Кытайда жашаган азчылыктагы улуттар боюнча маселе алардын Кытайдын өзүнүн ички маселеси. Бул боюнча сиздин позицияңызды колдой турганымды дагы бир ирет айтып коеюн, деди Жээнбеков. Буга чейин 21 майда Кытайдын тышкы иштер министри Ван И Кыргызстанга бир бүтүн Кытай принциби үчүн айтылган колдоосуна ыраазычылык билдирген. 12 июнда Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келген Си Цзиньпин ШКУнун мамлекеттик башчыларынын саммитине катышат. Мамлекеттик сапардын алкагында кызматташуу боюнча 20, ал эми бизнес форумдун соңунан кийин дагы 40 документке кол коюулары пландалууда.您好，非常高兴，我очень рад видеть вас，热烈欢迎您，热烈欢迎您来到吉尔吉斯坦访问，非常高兴，очень приятно。报道大家好，再欢迎。我们这里的天气也很好。Сегодня у вас очень хорошая погода。即将成功的举办一届上合组会。这边有一些这个我们的一起活动的这个，有访问中国的情况。Ваш визит в Китай в том числе.